14-15-16 жаштагы кыздар жана эркек балдар менен жашап алганы же болбосо эркек балдар ошондой болгон учурлар дагы болот да биздечи. Адам баласы чындап жакшынакай бул акыл эси жетип, дене мүчөсү жетилген учур 18ден кийин болот деп ушул мыйзам кабыл алынган. Эгер сиз өзүңүздүн бизнесиңизди же ишкерлигиңизди биздин YouTube канал аркылуу рекламалоону каалайсызбы? Анда сизге бизден жан кызмат, сапаттуу жана көрүмдүү видеолор менен өз жарнамаңызды берсеңиз болот. Ал үчүн жөн гана биздин байланыш номерлерибизге кайрыласыз. Тажрыйбалуу адистер сиздин ишкерлигиңизди сапаттуу видеолор менен өзүбүздүн социалдык баракчалар аркылуу калктын калың катмарына жайылтып бере алабыз. 20 октябрда Сыгатада 15 жаштагы кызга нике кыйган имам кармалды. Айылдын молдосу менен биргеле секилек кызга үйлөнмөк болгон 21 жаштагы жигит дагы камакка алынды. Ички иштер башкармалыгы бул фактыда нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Кармалгандар милициянын убактылуу кармоочу жайында. Буга чейин дагы бир айылдын имамы 2005-жылы туулган кызды өзүнүн 10 жаш улуу жаранга никесин кыйган үчүн кармалганын ички иштер башкармалыгы билдирген болчу. Мыйзамда жана муфтияттын жоосунда жашы жетелектерге нике кыюуга тыюу салынганына карабай молдолордун мындай ишке барган учурлары токтобой келет. Бирок имамдар соттолуп, жазага тартылган учурлары сейрек. Дин өкүлдөрү шарият жолунда балакатка жеткен куракты эч ким жокко чыгара албасын айтат. Ошол эле учурда жашы жетелек кызга нике окуган имамдар мыйзам алдында жооп бериши керектигин билдирет. Кыздарга нике окуп коюу же болбосо ошолорго ошолорду турмушка берүүдөгү бул үй бүлөлүк келишимдер болот. Эки тараптуу ошону бизде 18ге чейин 18 жашка толмоюнча нике окуу мыйзамда каралгандыгын бүт имамдарга эскертилген. Балагатка жеткенден кийин турмуш курууга укугу бар. Анан мисалы турмуш курдуруп коюу, эки тарап кудалашып түшүп коюу деген да түшүнүктөрүбүз бар. Ал эки тараптын кудалашып түшүп коюусу ошол балдардын 2 жаштын жетилгенден кийинки турмуш куруп кетүүсү ал өздөрүнүн ыктыярына байланышкан. Качан өздөрү эки тараптан дене мүчөсү жагынан дагы, акылы жагынан дагы баары толгондон кийин анан турмуш курушу керек. Эми албетте, кээлери 16-17 жашында акылы дене мүчөлөр жетилиши мүмкүн, бирок биздеги мыйзам бул бардык теңдүүлүктү алгандагы ар тараптын баарын алып анан ушул адам баласы чындап жакшынакай бул акыл эси жетип, дене мүчөсү жетилген учур 18ден кийин болот деп ушул мыйзам кабыл алынган. Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Бул мыйзам мындан 7 жыл мурун кабыл алганына карабай секилек кыздарга нике кыюу уланып келет. Айтсак, Ош облус аймагында эле жыл башынан бери 15 факты катталган. Анда 14 жаштагы кызга нике кыйган учурлар дагы бар. Облустук ички иштер башкармалыгы бул кылмыштын 12син соттук кароого жөнөткөн. Ал эми 3 факты кылмыш ишинен кыскартылып кеткен. Облус аймагындагы 560 мектепте 15.400дөн ашуун ушу жогорку окуу класстарына нике курагы жөнүндөгү эрте нике куруу жөнүндөгү мыйзам алдындагы жоопкерчиликтер жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген. Азыркы бүгүнкү күндө дагы алдын алуу иш чаралары улантылып жатат. Калк арасындагы аксакалдарды баарына жеткирүүгө аракет кылабыз. Андан сырткары ал боюнча биз телевидениялар аркылуу, социалдык тармактар аркылуу бардык жактарга жайылтып, маалыматты жеткиргенге алдын алууга аракет кылып келебиз. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күнгө 15 кылмыш иши, бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 175-беренеси диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамды бузуу беренеси боюнча 15 кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргөн. Мыйзам боюнча жашы жетелек кыздын никесин кыюуга катышкан күбөлөр да жазага тартылат. Өзгөчө никеге уруксат берген кыздын ата-энеси жана нике кыйган имамдын жоопкерчилиги каралат. Бул кылмышты жасагандар үчүн 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыраткан жаза чарасы бар. Укук коргоочулар соңку жылдары мындай окуялар байма-бай катталып жатканын айтышат. Жашы жетелек балдар өз эрки менен дагы никеге турат да. Булар 16-17 жаштыкка чыгып калгандагы жашы жеткен жетелек өспүрүмдөр атайын жергиликтүү мамлекеттик администрацияга кайрылып, эмансипация деп коет, нике курагын төмөндөтүп туруп, андан кийин гана мыйзамды никеге тура берсе болот. Мындай учурду колдонбостон туруп анан кийин
никеге турганда, анда уже бул жерде уже мажбур иретинде алардын ата энелери жана ошо никени кылган дин кызматкери дагы бул жерде жоопко тартылып калышы мүмкүн. Эрте нике кыйылган кыздардын көпчүлүгүндө үй бүлөлүк көйгөйлөр бар экенин социалдык кызматкерлер аныкташкан. Көбүнчө ата энеси миграцияда же көзөмөл жок жаш кыздар никесиз эле жашап алган учурлары бар экенин билдиришет. ЗАГС көлігін алса, же болбосо нике кыйдырып алса, ошол турмуш курду болуп эсептелинип калат да. Алар мындайча айтканда өздөрүнүн макулдугу менен же болбосо алданып 14, 15, 16 жаштагы кыздар жана эркек балдар менен жашап алганы, же болбосо эркек балдар ошондой болгон учурлар дагы болот да биздечи. Андай катмарлар жанагы ата энеси мигрант болуп кеткендер, турмуштук шарты оор болгондор, тарбияны жакшы ала албагандар, жана ата энеси бирге жашабай, кандайдыр бир конфликттин үй бүлөлөрдө ошондой көп учурлар кездешет. Жанагындай айтканда 17 жаштан өткөндөн кийин мыйзам боюнча 1 жашка чейин төмөндөтсө болот, эгерде жүйөлүү себеп болсо. Андайлар уже жанагындай мыйзам бузулду деп эсептелинбейт. Бирок бизде бүгүнкү күндө 16 жаштагы, 15 жаштагы кыздар деле жанагы өздөрүнүн макулдугу менен балдар менен жашап калгандары, же болбосо кандайдыр бир учурлар менен нике кыйдырып алгандары кездешип турат. Кыргызстанда 2016-жылы 18 жашка жетелектерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Мыйзамда никеге туруудан алдын расмий каттоодон өтүп, никелешүү куөлүгүн алышы шарт. Андан кийин гана диний жөрөлгө болгон нике кыюуну аткарыш керек. Кыргызстанда 15-18 жаштагы кыздардын турмушка чыгысуу боюнча көрсөткүчтөрдө алдыңкы орунда турат. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.